Бүгүнкү күндүн жомогу жалкоо. Ушул эле күндөрдө бир бала көзүн ачкандан телефонун кармап, тамактанганда да телефон, көчөгө басса да телефон, телефонунун заряды төгөнүп калганда телевизор, телевизордон тажаганда кайра телефон. Өзүнүн жаткан төшөгүн да жыйбайт. Бети колун жууса жуат, жуубаса жок. Мына ушундай жалкоо бала болуптур. Ал бир күн жолдо баратып, катуу чатышып кетет. Чалынып жыгылган нерсеси кумура болот. Ичин ачып караса, чыпалактай киши бар экен. О, сен кызыксың го? Койдон чыга калдың десе, мен сени издеп таптым. Жакшы болбодубу сага жолукканым десе, о, ошондойбу? Жер, экөөбүзгө көңүлдүү болот деп чыпалак баланы пиалага салып, челектеги сууга салып, кайык кылып ойноптур. Ойноп зериккенде барчы мен телефон ойношум керек деп телефонун ойнойт. 1-2 саат телефон ойногондон кийин караса, баягы чыпалак бала шапалактай болуп калыптыр. Ого, бул жагы кызык болду го дейт. Дагы ойноп караса, чыканакка чейинки аралыкта чоңоюптур. Андан кийин колдой, андан кийин кадимки баладай болуп чоңоюптур. Мен сага таң калып жатам, сен барган сайын чоңоюп баратасың десе. Кызыктар али алдыда деп коет экен баягы чоңоюп келе жаткан бала. Анан телевизорун көрүп, кайра телефонун көрүп караса, чоң жигиттей болуп отурат. Мен ойноо десе, жок дейт экен бала. Мага телефон кызыктуу деп телефону менен ойноп караса, чоң кишиге айланып калыптыр. Мени чочутуп жатасың сен. Досторум менен барып телефон ойноп келейинчи деп жалкоо бала телефонун ойноп кечинде келсе, баягы киши чоңоюп кумурадан чыккан, бир буту эшиктен чыккан, бир буту терезеден чыккан, башы шыпка тирелген абалда үйүнө ээлеп калыптыр. Ой, мен эми кайда жатам? Ой, мен эми кайда жатам? Деп досторуна барып жатып, эртесинки күнү келсе, анан бешбетер үй бузулайын деп мыктар кырс 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 деп калыптыр. Ох, эми эмне кылдым? Үйсүз каламбы? Ох, коркуп жатам мен дептир. Ошол убакта кошуна чоң эне келип калып, балам, багымдагы чөптөрдү оруп берчи, акчасын деле берейин десе, курсагымды аябай ач. Макул чоң эне, бир иш кылып көрөйүнчү мен да деп ороогун алып, чөбүн оруп келсе, чоң эне 1000 сом бериптир. Аябай сүйүнүп, эми эмне кылдым? Үйгө кантип кирем деп барса, баягы кишинерип калыптыр. Бала, сен иш кылбай эле койчу. Телефонуңду ойночу. Телефонду бүгүн бир да ойнободуң да иш кылып. Ойно, телефонуңду ойно десе. Эми билдим. Сен кимсиң өзү? Эми айтчы десе. Менин атым Жалкоолук. Мен жалкоо балдарды жакшы көрөм. Издеп таап, чоңоюп отуруп, ал баланын мээсин, акылын алам, үйүн алам, ошентип үйүнө ээлеп алам да. Сенин сураганың телефонуңду ойночу деп айтат экен. Дептир бала, билдим. Сени кантип жоготуунун жолун билдим. Эми шашпай тур. Өзүм үйүмдү тазалап салбасамбы деп туруп, таза кылып көптөн бери жыйылбаган төшөгүн жыйып, үйлөрүн шыпырып, идиштерин жууп, таптаза кылып, эшигинин алдындагы чөптөрдү чаап, оруп, отундарын кыркып, жакшынакай кылып жыйып келсе, чоңоюп кеткен жалкоолук кишинерип чыпалактай болуп калыптыр. Телефон ойночу. Досум, телефон ойночу десе, жок. Мен эми жалкоо болбойм. Акылымды, көзүмдүн нурун телефонго бербеймин. Кайра мага жабышып алсаң, мен сага эми жабыштырбаймын. Сага алданбаймын деп телефонун ары ыргытып, колуна китебин алып, жалкоо чыпалакты кумурага салып, ыргытып жибериптир. Кумурадан ал мынтип бакырат экен. Мен баары бир жалкоолорду таап алам. Телефон ойногон балдар мага дос болот деп учуп кетиптир. Балдар ошон үчүн жалкоолукка алданбайбыз, азгырылбайбыз, телефонду чектейбиз, кыймылдап, иш кылып, жардам берип, китеп окуп, үй иштерине каралашып, жалкоолукту жеңебиз.